جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة. Жеп ичип жаткан нерселерибиздин бардыгы адал болуш керек. Ошондо биздин урпактарыбыз дагы жакшы тарбияланат. Мен жаштарга дайыма насаатымды айтып келем, урматтуу жаштар, биздин мамлекетибиздин келечеги жаштар, бирок кандай жаштар дегенде таза жаштар. Мындай өзүнүн жемек ичмегине көңүл бурган, адал жол менен эмгектенген, мээнет кылган жаштар түптөлсө ошол мамлекеттин келечеги да. Биздин дуабыздын кабыл болушуна да ушул биздин адал жемек ичмегибизге тиешелүү болот. Андыктан биздин ушул Кыргызстан мамлекетиндеги жашап жаткан диндар, жүрөгүндө ыйман уялаган мусулман бир туугандарыбызга эт азыктары боюнча ушул Тойбоз компаниясын ачып, түптөп жетекчилигиңизге алып 10 жылдан ашуун мамлекетибизге, динибизге кызмат кылып келатасыз. Алла таалам сизден ыраазы болсун. Программа компьютер беріп отыр. Бұл кодты алып тұрып, мысалы біз өзіміздің içinde программа бар. Алсақ, мысалы анан көрсетіп аламыз. Осы колбасаның içinde қайсы уақытта шықты, ким жасады, қайсы сырьёны қолдандық, ал сырьё кимден келді. Бияққа ташы, ошол жақтан набавка кылып, ошо этти ошол жақтан алып келе башталат да. Мына айтканда бул жакта иштейт, бирок бул жак мисалы эмеде иштейт. Бизде сезон жайында башталат да. Бул жак мисалы эмки жумада иштейт. Бул жакка Тороодон келет, ана Казакстандан сатып алабыз дейт. Ошолор келет да. А көбүнчө азыр биз Кочкордун ичинде мындай кылчубуз. Бул набавка кылып, ушул жакка тушаны ташып келчүбүз, ушул жактан набавка кылчубуз. Азыр болсо тиги Кочкордун жанына эле ушундай туруп, аяктан сразу набавка кылып атабыз да. Набавка кылып туруп, жана сөөгү бар, сөөгүн тиги балыкчыга кетиребиз, ошол жакка сатабыз. Кудайым ишиңизде ийгилик береке берсин. Абдан сыймыктанып калдык. Негизи мен жогоруда да баса белгиледим. Ислам дини тазалыктын үстүнө курулган. Тазалыкты Кудайым жакшы көрөт. Албетте тазалык дегенде адамдын жүрүм туруму, ички дүйнөнүн тазалыгы, мамиленин тазалыгы, ошону менен биргеликте жемек ичмектин тазалыгы да камтылган. Бүгүнкү күндө коомубузда ушундай ден соолугубузга кам көрүп, ибадатыбызга, ишенимге, дин тутумуна дагы бул тазалык өтө маанилүү да. Бул дагы бүгүнкү күндө сиздердин ушул коомчулукка көрсөтүп аткан кызматыңыздар бул да ибадат болуп эсептелинет. Yani ibadet deseler bir gana namaz okumuyla çektilbeyt. Balkim koğumçulukka uşunday жақшы bir şartlarda tüzüp berүү, kızmat kılуу dagı, mekenge kızmat kılуу, dinge kızmat kılуу ibadat bolуп эсептелинет. Allah Taalам разы болсун.